Тилекке каршы сөгүүнү өтө катуу курчуган учурда жашап жатабыз. Энеңди андай кылам, мындай кылам десе, сизге бирөө эмне кылыш керек деген маселеде суроонун жообу жөнөкөй. Сиз бир ал учурда орун алмаш керек. Мисалы, сиз анын ордунда болуп калсаңыз, анын ордунда болуп энеңди андай кылам, мындай кылам деп сөксөңүз, баары сөгөсүз сиз дагы. Сөккөнсүз кимдир? Бирок ошол сөккөн учуруңузда ойлогонсузбу? Чындап ошол эненин, анын энесин бир нерсе кылуунун ойлогонсузбу, ойлогон жоксузбу? Ойлогон эмессиз, андай оюңуз жок. Болгону ачуу келгенде акыл кетет дегени мына ушул да, урматтуу мекендешим. Ал акылы кетти, ачуусу келди, өзү түшүнбөгөн абалда, нервтенген абалда сөгүп атат сизди. Бирок андай кылуу ниети жок. Андай кылууга шарт болсо дагы аны иш кылбайт. Ошондуктан тилде сөөгүк жок. Тилде байла деген ошондон да. Аны уруп, аны сөгүп, кайра жооп берүү, бул кайра сөгүшүүнү урушка алып келет. Жөн гана унчукпаш керек. Ал жерден кетиш керек.